Салам бардыңыздарга. Бүгүнкү черте турган ырыбыз, бүгүнкү разборко турган ырыбыз сиздердин үйрөнө турган ыр. Кетпейм сага жолукмайынча деген жакшы бир ыр бар. Мен мурун угуп, мурун ырдап жүрчүм, бирок көптөн бери ырдай эле келем. Кече күнү эле энекем деген ырды жаңы жылга атайын энелерге арнап балдар үйрөнсүн деп энекем деген ырды чыгарганмын. Ошондо комментарийге өзүңүздөр азыр чыгарып коем берге көрүп аткандай суранган. Мен ушунча класска жетсе, ушунча көрүүчү болсо, экинчи видеону тартамын деп сөз бергенмин. Ошол сөзүмө туруп, ошол кетпейм сага жолукмайынча деген ырды колдон келишинче тартып, азыр сиздер менен разбор кылууга аракет жасайбыз. Өзүңүздөр билгендей, бул ырды кадимкидей эле 3 этап менен чертебиз. 3 этап. Биринчи этабы эң жөнөкөй, экинчи этабы болсо бул жерден бир аз дегендер кошулат. Эч кандай лига, фаршлаг, аккорд кошпогонго аракет жасаймын. Экинчи этабы, үчүнчү этабы берден терип деген сыяктуу. Үчүнчү этабы. Бул үчүнчү этап уже бүтүп аткандагы решающий этапта. Ошон үчүн мен колдон келишинче сиздердин көз карашы менен карап, анан өзүмдүн да көз карашы менен карап үйрөнүүгө жана үйрөткөнгө аракет жасаймын. Үйрөнүүгө деген себебим бул сиздердин көз карашы менен. Мен сиздердин ордуңуздарда болсом, канткенде мага оңой болмок. Менин көз карашымды үйрөткөндө мен кантип үйрөтсөм, ошол үйрөнүүчү түшүнөт деген маанида. Бул чертип көрдүм, бир эмес 5-6 жолу ырдап да көрдүм. Бул бир аз кыйыныраак болот энекемге же башка ырга караганда. Ошон үчүн бир бош комната болобу же эч ким ызы-чуу башка алаксыбай турган жерге барып үйрөнүүнү сунуштайт элем. Анда эмесе кеттик, башынан баштайбыз. Бул ырды баштардын алдына дагы бир айта кетчү нерсе. Сиздердин ар бир жазган, мындай айтканда, комментарий деп коет го. Комментарий жазган жана сиздердин жакты же жаккан жок деп баскан оценкаңыздар, лайк, бул менин кийинки видео тартуума түрткү берет жана ошондой эле мага дем берет. Бул силер үчүн бир аз гана убакыт, бирок менин кичинекей каналымдын же болбосо менин аудиториямдын өсүшүнө жардам берет. Ошондуктан берден жакты деген же жаккан жок деген лайк экөөнү каалаганыңызды басып, кандай ушул темада болсун, үйрөнүүгө же үйрөтүүгө же кийинки кайсырды сиз сураган элесиз, ушуну сөз комментарий деген жер бар. Бир аз эле жерин ошол жерге жазып кетиңиз жана подписаться деген кызыл баскычты сөзсүз басып коюңуз. Анткени кийинки видео сизге биринчилерден болуп барат. Бул кетпейм сага жолукмайынча деген ырды мен бүгүн барыңыздарга ыңгайлуу болуш үчүн атайын буну кечегиндей эле башка сабактарга окшош эле ля нотасына бурагың аракет жасадым. Ошо берден сиздерге бир аз ыңгайлап чийип койдум замазка менен. Өзүңөр билгендей, кербезимди бардыгы билет берден. Эгер сиз билбесеңиз, бир билген бала барып чертирсеңиз, каерден базылат деген. Азыр бул комуз каерден базып ойнойбуз деген тема болуп атат. Мынакей, кербезим. Кетти кербезим. Ошол эле кербезимди мисалы чыпалактын ордуна мына могу сөмөй келет. Сөмөй келгенде бул ми нотасын сөмөй ээлеп калат. Эми нотасын айта кетейин. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль. Ушул 6 нота менен биз бүгүн кетпейм сага жолукмайынчаны чертип бүтөбүз. Дагы бир нерсе, ушуну жазып алыңыз. Бул нота сизден толук чыкмайынча анда тиги ырды үйрөнө албайсыңар. Мен азыр үйрөтө турган ырды. Си, до, ре, ми, фа, соль же. Си, до, ре, ми, фа, соль. Ылдый бүтүп атат. Ушундай, ушуну толук жазып алыңыздар жана комузду ляга ортосуна, ля нотасына бурап, эки чекесин ми нотасына сөз бураңыздар. Дагы бир жолу айта кетейин, Play Market'te Tuner метроном деген нерсе бар. Бул программаны жаман реклама кылып бүттүм мен. Ушул программа бар. Ушуну көчүрүп алып, ушуга бурасаңыздар, комузду бурганга жардам берет. Көп сүйлөп койдум окшойт, анда кеттик.
бардыгы бүттү. Тетрадка бул нотаны жаздыңыздар, берден бастыңыздар, эркин отуруңуздар дагы. Анда эмесе баштадык. Ылдый же өйдө экөөнүн бирөөнү тандап туруп черткиле. Мага ылдый ыңгайлуу, сиздерге кандай билбейм. Эгер ылдый деле чертсеңиздер болот. Бул жеринде аккорд, лига, эч нерсе колдонбоңуздар. Коос кылам деп ора болбош керек. Биринчи табында биз кантебиз, өзүңүздөр билесиздер. Эң жөнөкөй вариант. Текстинен кеттик, э? Без проверш. Кайталайбыз. Сыяп, күн сыяп, күгүтүп турам өзүңдү. Кетпем сага кетпейм бираз кыйыныраак. Ошон үчүн дагы бир жолу кайталап берип коеюн, э? Кетпем сага жолукмайынча. Так ушундай экен. Биринчисин моуну басып койгом, экинчисин моуну бастым. Ушул туура экен. Повторундагысын ушуну кайталасаңыздар эң туура. Бердим эмне кыйынчылыктар жана эмне жеңилдиктер бар. Бердин өзүңүздөр көргөндөй эле жалаң ылдый черттим. Анан эң башында бош башталат. Мен нотага мисалы ми нотасы бош. Ми же ля дагы бош. Ми менен ля бош да. Ошон үчүн аралаштырып албаңыздар. Үч жолу б деп коеюнча, үч жолу б деген, бул үч жолу бош деген сөз. Алынып күйгөн жалынча дегендей эле ушундай болуп кете берет. Түшүнбөсөңүз да бир аз арткараак барып биринчи этабын үйрөнгөнгө аракет жасаңыз. Ошол боштордон эле кыйналат экенсиз, калганы оп-оңой экен. Дагы бир жолу көргөзө кетейин, э? Эч ырдабайм, текстин айтпайм, дагы бир жолу кайталайм. Анткени бул этап неге кайталап атам? Бир аз убакыт көбүрөөк болушу мүмкүн. Бирок бул 20 мүнөтүңүз башка нерсеге эле кетип калат. Ошон үчүн повторун көрүп алыңыз. Кетти. Повтор. Экөөнүн аккорд кармасаңыз да болот. Үстүнкү кыл менен биринчи менен экинчини чогуу басат. Ошондо муну чыгат. Кетпемге
Ушу менен биринчи этабы бүтөт. Биринчи этабында ушуларды колдондук. Мен колдон келишинче түшүндүргөнгө аракет жасадым. Сиз дагы колдон келишинче эгерде мен ката кетсе туура түшүнүү менен ушуну үйрөнүп бериңиз. Мен черткен нерсе бул 100% нотага түшөт же 100% туура үйрөтүп атам деп айтпаймын. Менде да кемчилик болот. Балким артыкчылыктар бар. Кээ бир комшуларга караганда. Балким кемчилик бар. Сиз билбеген жерди менен үйрөнө бериңиз. Эгер мен туура эмес кылсам, аерде оңдоп черте бериңиз. Биринчи этабы бүттү. Биринчи этабы эң жөнөкөй болчу. Биз бир гана ылдый черттик. Экинчи этабында мына ушул жери эң важный нерсе, эң керектүү нерсе ушул жерде жатат. Мисалы, аз көргөзөм. Берден колду көндүрүш керек, кол. Мен бир жолу кайталадым, сиз бир аз дагы арткараак түрдүрүп алып кайта кайталаңыз. Дагы бир жолу кайталайбыз. Ар бир башталышында сильный доля. Ушундай кылып чертип алабыз, колду көндүрөбүз. Бул кол бат-баттан кыймылдап көбүнүш керек. Экинчисинде кеттик мынакей. Эми ырынан баштайбыз. Түшүнбөй калдыңыз болуш керек, Дагы бир жолу. Кайры кыйын аз айтам. Күн сыяктуу күтүп турам. Ушул жерден баштап бош бүтөт. Экинчи повторунда күн сыяктуу күтүп турам өзүңдү. Кеттим сага жолукмайынча. Эң кызык жери ушер. Ушул жердин образы менен чертиш керек, жана образын ырда керек. Кетпем сага жолукмайынча. Моекон аккордто кармап черткен козулат. Эки кыл бир. Аккорд кетпем. Чыпалактагы экөөнүн чыпалак ылдый эле кылды басып атам. Мону экөөнүн тең басып атам. Кетпем сага жолукмайынча. Эми чүңтө болду окшойт. Бир аз да болсо азыр мен ырдабай чертем. Сиздер түшүнгөнгө аракет жасаңыздар, Берге өтпөй туруп, мен сунуштар элем да, бир аз артка барып туруп,
ырдаганды дагы бир сыра кайталап 4-5 жолу кайталап алып туруп, анан ушуну көрсөңүздөр, азыр мен бир чирткеним окшошпойт да, бирок бир аз эле айырмы болот. Анткени мен бул нота менен үйрөнгөн эмесмин, мен өзүмдүн слухум менен, өзүмдүн жан дүйнөм эмнеге тарса ошону ойноп кете берем да. Бирок окшошураак болот. Кетти. Boş ketdi. Boş başlat. Ekon çok basatam. Повторазы. Акырын, колду акырын тийгизип. Бул жерде эмне кыйынчылыктар жана эмне жеңилдиктер бар. Бу жерден конусту бир аз билгендер үчүн экон 1, биринчи менен экинчи кыл. Будан дагы биринчи, экинчи кыл. Шпалак биринчи эле кыл базылат. Бул эки кыл чогу. Ошондо сыяктуу ушул эле аккорддор менен ушуларды ойноп кете берет. Ушул сыяктуу түшүнбөгөн жерлериңер болсо комменттерге жазып коюңуздар. Же такыр түшүнбөй жатсаңар, такыр эле да. WhatsApp номерим бар, ошол жерде WhatsApp номерге жазсаңар, түшүнбөгөн жериңерди бир күнү бош болгон жерден түшүндүрүп берем. Экинчи этап бүттү анда, экинчи этап ушундай, колдон келишинче үйрөткөнгө аракет жасадым. Калган өзүңүздөр аракет жасап үйрөнүңүздөр. Мынакей бул эң чечүүчү этабы, бул 3-чү этап. 3-чү этапта терип дагы, кармап дагы, аккорд кармап дагы, лига, фашлак дегендер баарын колдонуп азыр ойногонго аракет жасайм. Сиздер дагы 1-2-ни үйрөнүп бүтсөңүздөр, анда ушул этапка өтсөңүздөр болот. Анда кетти, проигрышы менен баштайм. Ушундай эле мынакей теригендер үчүн, терип жетем дегендер үчүн мына жаш балдар
ойнойт го, жана бир нерсе мотив, жел тытмалап же дуалды тытат го, мен ушундай эле. Кагып ойнойм дегендер үчүн шаңдыраак кылып кагып тери ойнойм дегендер үчүн семи доля деп ойноп коесуздар. Ошол аккордтор колдондум. Экинчи этапта айткам. Ушул аккордторду колдоносуздар, башка эч аккорд колдонулбайт. Ушунчалык деңгээлде чертип туруп эле, эгерде мен сиздерден ысылап берак чертип атсам, анда сиздер дагы кошумча кошуп чертип бериңиздер. Ушуга чейин үйрөнө алсаңыздар, анда эл алдына бирөөгө ырдап берүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Мен ырдап берип жүрөм, ырдай берем, ырдап келатам. Ушул ырды ушундай эле. Айта кетчү нерсе, мен үнүмдү жайкы ырдап атпайм. Буну сиздер кыз киши болсоңуз, эгерде буну өтө бурап өйдөгө ляга эмес, си, дого чейин бурасаңыз болот. Алдын ошого жараша. Азыр мен лядан бул атайын үйрөтө турган өзүбүздүн нота, ля, албаштын стандартны. Ошого бурап үйрөттүм, Анда эмесе барыңыздарга чоң рахмат. Лайк басып, комментарий жазып, подписаться басып кетүүнү унутпаңыздар. Ийгилик анда барыңыздарга.